Саламатсыздарбы? Бүгүнкү сабагыбыздын темасы Word of Stick программасында калкыма спойлер менен иштөө боюнча болмокчу. Ал үчүн Word of Stick программасын ишке киргизебиз. Ишке киргизгенден кийин бул жерге тексттерди жазабыз. Мисалы Виеттин теоремасы деп жазалы. Виеттин теоремасы деп жазгандан кийин бул жерге биз Виеттин теоремасыны жазып чыгабыз. Мисалы бул жерге мындай кылып туруп мына Виеттин теоремасын жаздык. Эгерде биз ушул теореманы калкыма кылып өзгөртүү керек болсо, анда бул Виеттин теоремасы деген сөздү белгилейбиз дагы. Бул жерден заголовок дегенди басабыз. Бассак Виеттин теоремасы деген заголовкасы болуп калат. Бул тексттин түсү көк түс болуп калды. Бул тексттин түсүн каалаган түскө өзгөртүп койсок да болот. Мисалы бул жерден кара кылып койсок да болот. Андан кийин ушул тексттин тушунда ушундай үч бурчтук пайда болуп калат. Бул абзацтын заголовканын тушунда. Ушуну бассак, бул жердеги абзацтан кийинки тексттер жоголуп кетет. Мисалы ушул белгини бассак, мына бул жактагы тексттер калкыма болуп калды. Эгерде биз кандайдыр бир тексттерди жазып атканда Виеттин теоремасын колдонобуз деп өтүп кетти жаза турган болсок, анда ошол Виеттин теоремасын өзүн дагы чагылдыруу керек болсо, ал теореманын эрежесин ушундай калкыма кылып койсок болот. Керектүү учурда чыгарып окусак болот, керексиз учурда ушинтип жашырып койсок да болот. Кайра көрүү үчүн ушул жердеги стрелканы бассак, ал текст чыгат. Андан кийин кийинки абзацтарды жазганда бул жерде мисалы далилдөө деп жаза турган болсок, мына далилдөө деп жаза турган болсок, бул текст дагы ушул калкыманын ичине кирип калат. Бул эгерде мындан кийинки тексттерди бул калкыманын ичине киргизбеш керек болсо, анда ушул текстти белгилеп туруп, бул жерден заголовка деп туруп дагы өзүнчө абзац кылып кетишибиз керек, заголовка. Ошондо бул кийинки текст биринчи тексттеги калкыманын ичине кирбей калат. Мисалы бул жерден стрелканы баса турган болсок, мына ушундай болуп калат. Биз айрым сөздөргө эрежелери бар болсо, ушундай кылып туруп калкымаларды киргизип койсок болот. Мисалы Франсуа Виет деген сөз келе турган болсо, текст эгер бул теореманы француз математиги Франсуа Виет ачкан деген сөздү жаза турган болсок, анда Франсуа Виеттин өмүр баянын дагы жазып койсок болот. Ошол Франсуа Виет деген сөздүн астына калкыма кылып киргизип койсок болот. Ушундай кылып туруп калкыма спойлер менен иштесек болот.